Урматтуу Канатбек Койчубекович, сиздин бул жердеги бүгүнкү резюмеңизди полный окуп чыктык, көрдүк. Негизинен мен сизди колдойм. Бир-эки сунуштарым бар эле сизге. Эми негизи сизде кесипкөй өзүнүн жумушу мыкты билген адистер келсе, мен ойлойм бир топ ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабында дагы чоң реформалар болот деп. Ошого утурлай эле, Канатбек Койчубекович, менде ушундай сунуш, сиздер эми бул тармакты өзүңүз жакшы билесиз. Ошого утурлай эле ар бир областтарды, райондорду ошол жактагы сиздин өзүңүздүн адистериңиздер менен биргеликте инвентаризация кылып чыксаңыздар. Себеби жана айыл аралык кичик көпүрөлөр бар. Жана сайлардын аралап өткөн жолдор бар. Ошол жерде, мисалы бул Минтранстын балансында, айыл өкмөттүн балансында, же болбосо дагы ушундай бир карама-каршылыктар бар да. Мисалы жергиликтүү тургундар кайрылганда, мисалы бизге кайрылып алышат, кат жазсак, бул тиги министрликке карайт экен, бул жака карайт экен деген бир аз түшүнбөстүктөр да чыгып калат. Ошондуктан эми кандай кырдаал болбосун, сиздердин компетенцияңыздарга кирген ошондой бир көпүрөлөрдү, айыл аралык сайды аралап өткөн жолдорду бир инвентаризация кылып, сиздер өзүңүздөрдө так маалыматты бир тапшырма берсеңиз, өзүңүздөрдүн райондогу, областтагы, айыл өкмөттөрдөгү адистериңиздер тактап берсе, дагы болсо алдыдагы, мисалы 1 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык пландарга алып, алардын акыбалы кандай болот, ошолорду бир карап чыксаңыз деген бир сунушту айткым келет да. Бул эми мындай айтканга жеңил болгону менен, бирок жерине келгенде оор маселе. Себеби ошону тактабууга дагы бир топ убакыт кетип калат экен. Ошого менин сунушум ошол тармакты дагы бир катар карап чыксаңыз. Ишиңизге ийгилик, буйруса дагы алдыда жакшы иштерди жасайсыз деп үмүттөнөм. Рахмат чоң.